Бүгүн биз ишенимдин пайдубалы аттуу сабактарыбыздын 4-чү бөлүгүн баштайбыз. Биз сиздер менен адам кантип күнөөгө баткандыгын, тыюу салынган дарактын жемишинен жеп алып Кудайга тил албастык кылгандыгын көрдүк. Адам жамандык менен жакшылыкты тааныта турган дарактын жемишинен жеп алар замат анын жашоосуна күнөө, күнөөлүү сезим, уялуу сезими, коркунуч сезими киргендигин көрдүк. Жана адам ушундай кылуусу менен биринчи жолу Кудай менен болгон мамилеси үзүлгөндүгүн, бузулганын сезди. Ошентип ал Кудайдан жашына баштады. Кичинекей бала же наристе туура эмес иш кылып коюп, өзүнүн айыптуу экенин сезип, ата-энесине көрүнгүсү келбей, алардан жашына баштайт. Ошол сыяктуу эле адам дагы Кудайдан уялып, андан жашына баштаган. Анткени ал өзүнүн айыптуу экенин, өзүнүн туура эмес иш кылганын түшүнгөн жана сезген. Эми болсо адам Кудай менен болгон мамилеси бузулгандыгын түшүнгөн жана муну Кудай дагы билген. Жана адам Кудайдан ажыраганын билген жана бул ажыроо күнөөнүн кесепети экенин, бул ажыроо качып кутулгус нерсе экенин түшүнгөн. Карасаңыздар, бул жерде бир маанилүү нерсе бар. Бул жерде Кудайдын масштабы, Кудайдын чыныгы масштабы жөнүндө маанилүү фактор бар. Мен буга чейин Кудайдын масштабтары, же башкача айтканда Кудайдын эрежелери, же Кудайдын ченемдери жөнүндө айткам. Кудайдын түбөлүктүү масштабтары, Кудайдын рухий ченемдери булар өзгөрүлгүс нерселер. Жана алар биз элестеткенден, биз түшүнгөндөн таптакыр башкача болот. Мисалы, күнөөгө байланыштуу масштабтарды, ченемдерди карасак, адам күнөөнү адеп ахлактын негизинде ченейт. Ошондой эле баардык соттордо, баардык коомдордо жана баардык диндерде адамдар күнөөгө адеп ахлактын негизинде баа беришет. Мисалы, алар адам жөнүндө жаман ойлоо, албетте бул туура эмес, бирок бул али чоң күнөө эмес деп эсептешет. А эгерде ал адамды урушса, анда бул андан жаманыраак дешет. А эгерде ал адамды токмоктоп сабап салса, анда бул андан дагы алдаганча жаман нерсе дешет. А эгерде ал адамды өлтүрүп койса, анда бул абдан коркунучтуу нерсе. Ал адам бул үчүн өтө чоң жаза алышы керек деп эсептешет. Адамдар кылмыш ишине адеп ахлактын ченеминде баа беришет. Ал эми Кудай күнөөнү адеп ахлактын негизинде ченебейт. Анын ченеми таптакыр башкача. Муну түшүнүш үчүн, Кудайды түшүнүшүбүз үчүн биз Кудайдын адамга болгон мамилесин карашыбыз керек. Адам күнөөгө батканда, эгерде анын күнөөсүн адеп ахлактык ченем менен ченесек, ал чоң деле күнөө кылган эмес. Ал жерден адам менен обо көптөгөн жемиши бар бактан 100 жемиш эмес, бир эле жемиш жешкен. Балким экөө бир-бирден жемиш алгандыр. Жана бул моралдык ченем менен алганда чоң деле кылмыш эмес. Жана карасаңыздар, Кудай аларды өлүм менен жазалашы керек болгон. Бул кичинекей эле кылмыш үчүн өтө катуу жазалаган. Бул эмне деген коркунучтуу Кудай? Атүгүл ата-эне балдарын, алар мындай күнөөлөрдү күн сайын кылышса дагы мынча катуу жазалабайт. Апасы конфет сатып келип, балдарына тийбегиле, кечинде атаңар менен чогуу жейбиз деп, сервантка катып коюп кетип калды. А баласы болсо сервантты ачып, бир конфет алып алды. Кийинчерээк апасы муну байкап калды. Бирок бул үчүн ал баласын өлтүрүп койбойт да. Албетте баланын бул иши жакшы эмес, бирок моралдык ченем менен ченегенде бул чоң деле кылмыш эмес. Жана адам дагы моралдык ченем менен чоң деле кылмыш кылган жок. Ал эч кимди өлтүргөн жок, эч кимди тоногон жок, эч кимди зордуктаган жок, эч кимдикин урдаган жок. Бирок Кудай күнөөгө кандай карайт? Эмне үчүн ал моралдык ченем менен караганда кичинекей эле күнөөнү өлүм менен жазалайт? Анткени бул күнөө эмне экендигине байланыштуу Кудайдын масштабы, анын ченеми таптакыр башкача болгон. Бул учурда күнөө моралдык ченемге байланыштуу болгон эмес. Күнөө деген адам өз оюнда Кудайдан көз карандысыз болгусу келгендигин чечкендигинде болгон. Качан адам Кудайдан ажырагандан кийин анын кесепети болуп башка бардык күнөөлөр келген.
киши өлтүрүү, аракештик, бузукулук жана башка баардык коркунучтуу күнөөлөр адам Кудайдан ажырагандыгынын кесепети болгон. Адамдын Кудай менен болгон мамилеси бузулуп, ал Кудайдан көз карандысыз болуп калды. Мына ушул эң коркунучтуу күнөө. Анткени бул өлүмгө алып келет. Бул денелик гана өлүм эмес, бул Кудайдан түбөлүккө ажыроо. Ыйык китеп муну тозок деп атайт. Ошондуктан Кудай адамдын эң чоң күнөөсүн анын моралдык иштеринин негизинде ченебейт. Кудайдын көз алдында деле моралдык оор күнөөлөр болот. Бирок Кудайдын алдында адамдын эң чоң күнөөсү бул анын Кудайсыз жашоону, Кудайдан көз карандысыз болууну тандагандыгы. Ал эми Кудайсыз жашоо кийинчерээк өзүнүн жемиштерин берет. Анткени адамдын өзү, анын табияты күнөөкөр болуп калды. Ошентип адамдын күнөөкөр табияты кичине болобу, чоң болобу, ар кандай коркунучтуу күнөөлөрдү жаратат. Ошондуктан Кудай күнөөнүн тамырын, анын негизин, тактап айтканда анын табиятын карайт. Ошондуктан Кудай алгач жемишти эмес, ошол жемишти берген дарактын өзүн, анын табиятын карайт. Кудай күнөөгө мына ушундай карайт. Ошондуктан биз муну кабыл алышыбыз керек, анткени бир күнү биз анын алдына келебиз. Эгерде биз азыр Кудайдын күнөөгө карата мамилесин түшүнбөсөк, анда кийин көп суроолор жаралат жана кеч болуп калат. Кудай Адам менен Обону Эйден багынан кууп чыкканга чейин Кудай алгач эки нерсени кылган. Мен аны силерге окуп берейин. Башталыш 3-бөлүм 12-аяттан баштап. Ошондо Адам: "Сен берген аял мага дарактын жемишинен берди. Мен жедим" деп жооп берди. Бул жактан Адам өз күнөөсүн аялына шылтап койду. Андан ары анан Кудай теңир аялдан: "Бул эмне кылганың?" деп сурады. "Мени жылаан азгырды, ошондуктан жедим" деп жооп берди аял. Ошондо Кудай теңир жылаанга мындай деди: "Ушуну кылганың үчүн баардык малдардын, баардык талаа жаныбарларынын ичинен сага каргыш тийсин. Сен эми бооруң менен жылып, өмүрүң өткөнчө топурак жейсиң. Аял экөөңөрдүн ортоңорго, экөөңөрдүн тукумуңардын ортосуна кастык коем. Аялдын тукуму сенин башыңды жанчыйт. Сен болсо анын согончогун чагасың." Аялга болсо мындай деди: "Кош бойлуу кезиңде кайгыңды көбөйткөндөн көбөйтөм. Балдарыңды ооруп төрөйсүң, күйөөңө тартылып турасың. Ал сага үстөмдүк кылат." Адамга болсо мындай деди: "Аялыңдын тилин алып, андан жебе деп, мен сага осуят кылган дарактын жемишинен жегениң үчүн сенин айыңан жер каргышка калды. Сен эми өмүрүң өткөнчө жерден азап менен азыктанасың. Жер сен үчүн тикенек, отоо чөп өстүрүп чыгарат. Талаа өсүмдүктөрү менен азыктанасың. Өзүң алынган жерге кайра барганыңча маңдай териң менен нан таап жейсиң. Анткени сен топураксың, топуракка кайра барасың." Бул жерден Кудай бул окуянын ар бир катышуучусун катарга коюп, ар бирине өз жазасын айтты. Бул жерде 4 катышуучу болгон жана ар бирине өз тиешесин берди. Бул жерде жылан жана жыланды колдонгон шайтан болгон жана Адам менен анын аялы болгон. Бул жерден Кудай жылаанга: "Сен болсо бооруң менен жылып, өмүрүң өткөнчө топурак жейсиң" деген. Аялга болсо: "Кош бойлуу кезиңде кайгыңды көбөйткөндөн көбөйтөм, балдарыңды ооруп төрөйсүң" деген. Адамга болсо: "Маңдай териң менен нан таап жейсиң жана топуракка айланганыңча сенин денең каарыйт" деген. Андан кийин Кудай Адамга дагы, аялга дагы, жылаанга дагы тиешеси жок бир нерсени айткан. Кудай шайтанга бир нерсени айткан. Шайтанга тиешелүү бул сөздөрдү эч качан эсиңерден чыгарбагыла. Мен аны силерге окуп берейин. 15-аят. "Аял экөөңөрдүн ортоңорго, экөөңөрдүн тукумуңардын ортосуна кастык коем. Аялдын тукуму сенин башыңды жанчыйт. Сен болсо анын согончогун чагасың." Бул эмне деген тукум? Ал ким болду экен? Бул эмне деген кастык? Анткени Кудай аял экөөңөрдүн ортоңорго, экөөңөрдүн тукумуңардын ортосуна кастык коем. Аялдын тукуму сенин башыңды жанчыйт. Сен болсо анын согончогун чагасың деп айткан. Тукум деген сөз бул жерде
көптүк санда эмес, жекелик санда айтылган. Ал сөз мураскор же болбосо тукумду улантуучу дегенди билдирет. Жана бул жерде эки тукум жөнүндө, аялдын тукуму жөнүндө жана шайтандын тукуму жөнүндө жазылган. Жана ушул эки тукумдун ортосунда күрөш жүрөт. Бирок аялдын тукуму, башкача айтканда, аялдын уругу болбойт да, эркектин уругу болот да. Эмне үчүн бул жерде аялдын тукуму, аялдын уругу деп айтылган? Бул жерде качандыр бир убакытта боло турган сырдуу нерсе жөнүндө айтылган. Бул жерде аялдын тукуму куткаруучу келип, шайтан менен согуша тургандыгы жөнүндө айтылган. Ал келип шайтандын башын, бул жылаандын башын жанчыйт. Бирок ал өзү дагы азап чегет. Анткени ал жылаандын башын жанчыганда, жылаан анын согончогун чагып алууга жетишет. Тактап айтканда, эки тукумдун, эки уруктун ортосунда согуш жүрөт. Бул эки такыр бөлөк дүйнөнүн башталышы. Жана бул күрөш Кудай бул жөнүндө айткан убактан тартып эле дароо башталган. Жана Кудай шайтанга анын келечеги жөнүндө айткан, жана шайтан муну эч качан унуткан эмес. Ал тукум келерин, адамзатты куткара турган куткаруучу келерин, ал келип анын башын жанчый тургандыгын билген. Жана шайтан ошону менен өзүнүн күнү бүтөөрүн билген. Жана адамзаттын тарыхынын жүрүшүндө ал бул тукум, бул куткаруучу келбеш үчүн шайтан бүт аракетин жумшаган. Анткени эгерде ал келсе, шайтандын күнү бүтмөк. Анткени тукум анын башын жанчыйт, аны жеңет. Биз бул аятты эсибизден чыгарбашыбыз керек, анткени кийинчерээк бул аятка кайра кайрылып келебиз. Бул Кудай адамды Эден багынан кууп чыгарганга чейин Кудайдын ага берген эң биринчи убадасы. Бул куткарылуу жөнүндөгү эң биринчи убада. Бул жерде аялдын тукуму келип, шайтандын бардык иштерин талкалай тургандыгы жөнүндө жазылган. Аялдын тукуму куткаруучу катары келип, шайтандын башын, душмандын башын жанчып, силерди анын торунан бошотот. Анткени силер анын торуна түшүп калган элеңер. Демек, адамдар үмүткө ээ болушту. Адам үмүткө ээ болду, анткени бул үмүттүн эң алгачкы жышааны болгон. Бул үмүт Кудайдын адамзатты бул кырдаалдан алып чыга ала тургандыгына болгон үмүт. Кудай андан ары эмне кылды? 21-аят. Кудай Теңир адамга жана анын аялына терини кийим кылып кийгизди. Башкача айтканда, Кудай Адам менен Овону Эден багынан кууп чыкканга чейин Кудай аларды кайрадан кийинтти. Анткени алар жалбырактарды бириктирип тигип, өздөрүнө кийим жасап, өздөрүн жаап алышкан эле. Бирок Кудай аларга: "Албетте силер азыр кийимге муктажсыңар. Анткени силер тыюу салынган дарактын жемишинен жеп, жамандык менен жакшылыкты билип, уятты сезип калдыңар. Бирок жалбырак силер кие турган кийим эмес. Мен силер үчүн кие турган кийимди кам көрөм" деди. Силер өзүңөргө тигип алган жалбырактар тез эле соолуп калат да, силер кайрадан жылаңач болуп каласыңар. Ал эми мен силерге башка кийимди кийгизем деди. Жана Кудай бул үчүн эмне кылды? Ал биринчи жаныбарды курмандыкка алып келди. Кудай жаныбардын терисин алыш үчүн аны өлтүрдү. Анткени терини кийим кылып кийгизди деп жазылып турат. Кудай тери кийим жараткан жок. Ал ишемби күндөн кийин эч нерсе жараткан дагы эмес. Бирок тери кийим кийиш үчүн жаныбардын терисин алышы керек болчу. Башкача айтканда, адамды кийинтиш үчүн жаныбарды чечинтиш керек болгон. Ал эми жаныбардын терисин алса, ал тирүү калмак эмес. Ошентип адам алгачкы жолу курмандыктын канын көрдү. Күнөө үчүн чалынган эң алгачкы курмандыкты адам эмес, Кудай алып келген. Бул аркылуу Кудай күнөөсүз курмандыктын кийими силердин күнөөңөрдү жабышы керек экендигин көрсөттү. Ошентип адам бир кезде өзүнөн жалбырак кийимди чечип, тери кийимди киерде Кудай алдында жылаңач турушу керек болгон. Ал Кудай алдында бир нече көз ирмем жылаңач турган. Адам баласы Кудай алдында бир ирет жылаңач турушу керек. Башкача айтканда, жашынбастан, өзүн эч кандай жалбырак менен жабынбастан,
өз күнөөлөрүн жашырбастан, кандай болсо ошондой болуп Кудайдын алдында күнөөлөрүн толук моюнга алып келиши керек. Анжыр дарагынын жалбырактары биздин күнөөлөрдү эч кандай жаба албайт. Бул адамдык адилдик биздин күнөөлөрдү чындап жок кыла албайт жана бизди эч качан таза, адил кыла албайт. Кудай биз үчүн даярдап койгон кийим гана биздин күнөөлөрдү жаба алат. Бул абдан маанилүү символ, абдан маанилүү белги. Муну адам өзү менен кошо алып кеткен жана бул белги күнөө үчүн жаза өлүм дегенди билдирет. Кудай адамдын менин күнөөмдү, менин жылаңачтыгымды жабыш үчүн жаныбар өлүшү керек экендигин көрдү. Жана адам менен обо Эден багынан өздөрү менен кошо эки нерсени ала кетишти. Алар куткаруучу келип жыландын башын жанчыйт деген Кудайдын убадасын эстеп калышты. Жана ал Эден багынан курмандыктын маанисин түшүнүп кетти. Анткени ал Кудай кантип биринчи курмандыкты алып келгендигин көргөн. Кудай ошол курмандыктын териси менен аларды кийинткен эле. Муну ошентип алар Эден багынан куулуп чыгышты. Анан Кудай Теңир мындай деди: "Мына, адам биздей болуп, жакшылык менен жамандыкты билип калды." Башкача айтканда, адам Кудай болуп калган жок. Бирок ал жамандык менен жакшылыкты билип калды. Эми ал өмүр дарагынын жемишинен да жеп алып, ушундай коркунучтуу, күнөөкөр абалда түбөлүккө калып калышы мүмкүн. Анткени андан ары эми ал колун сунуп, өмүр дарагынын жемишинен да жеп алып, түбөлүккө жашап калбасын дейт. Бул өмүр дарагы алгач коркунучтуу эмес болчу. Адам мурда андан жей алмак. А эми болсо, ал адам үчүн коркунучтуу болуп калды. Анткени адам андан жеп алса, анда ушундай күнөөкөр абалда ал түбөлүккө калмак. Жана адам үчүн, адам заты үчүн куткарылууга эч кандай мүмкүнчүлүк болбой калмак. Ошентип Кудай Теңир аны өзү жараткан топуракты иштетсин деп Эден багынан кууп чыкты. Адамды кууп чыккандан кийин чыгыштагы Эден багынын жанына өмүр дарагына баруучу жолду кайтаруу үчүн керупту жана айланып турган оттуу кылычты коюп койду. Бейиш жер үстүндө географиялык белгилүү бир жерде болгон. Жана адам азгырылып кетип өмүр дарагынын жемишинен жеп алып түбөлүк жашап калбаш үчүн Кудай периштеге кылычы менен ал жакты кайтартып койду. Эми болсо адам такыр башкача жашоону баштады. Ал маңдай териси менен кыйналып жерди иштете баштады. Эми болсо бул жерден адам затынын тукумунун бардык трагедиясы баяндала баштайт. Адам болсо Эден багынан өзү менен кошо бардык адам затынын тукумун ала чыкты. Анткени али эч ким жок эле. Али эч ким төрөлө элек болчу. Адам ата менен обо эне гана бар болчу. Жана адамдын ичинде адам затынын бүт тукуму бар болгон. Жана алар Эден багынан чыгышканда, алар менен кошо адам затынын бүт тукуму чыккан. Биз бардыгыбыз Эден багынын сыртында төрөлгөнбүз. Качан адамдын ичине күнөө киргенде, ага башка табият, күнөөкөр табият кирген. Эми болсо, Кудайдын өз түрү боюнча деген сөзүн түшүнүп жатасыңарбы? Эми адамдын тукуму кандай гана көбөйбөсүн, өз түрү, өз табияты боюнча көбөйөт. Адамдан тарай турган бардык адамдар эми күнөөкөр болуп төрөлүшөт. Анткени алар анын тукуму болуп калышты. Анткени адам шайтандын жалган сөзүнө ишенип аны кабыл алды. Адам өзүнүн Кудайдан ажырап, Кудайдан бөлүнүп, шайтан менен биригем деген чечими менен бизди бардыгыбызды Кудайдан бөлүп, Кудайга чоочун кылып, шайтандын кулчулугуна өткөрүп берди. Адам өзү үчүн гана эмес, адам менен обо өздөрү үчүн гана эмес, бүткүл адам затынын келечеги үчүн чечим кабыл алышты. Мына ушул чоң трагедия. Мен буга чейин айткандай, бардык адамдар бейиштен сырт, Кудайдан ажыраган абалда шайтандын кулу болуп төрөлүшкөн.
Жана биздин табиятыбыздагы так эле адамдыкындай күнөөкөр табият болуп калды. Бул так эле менин чоң атам, менин чоң атамдын атасынын атасыбы, мен так билбейм. Бирок менин ошол чоң атам Россияга бир кезде көчүп барган сыяктуу. Анткени ошол учурда Екатерина II германиялыктар үчүн көптөгөн жерлерди бекер берип, көптөгөн жеңилдиктерди бергендиктен, көптөгөн германиялыктар Россияга көчүп барышкан экен. Бул Екатеринанын убагында, балким ага чейин болгондур, бирок анын убагында көптөгөн немистер Россияга көчүп барышкан. Жана алар менен кошо менин чоң атам дагы көчүп барууну чечкен. Бирок чоң атам менен али төрөлө элек мен дагы көчүп бардым. Жана ошол чоң атамдан төрөлгөн менин бардык бир туугандарым Россияда болуп калдык. Кийинчерээк революция болгондон кийин биз Советтик Союзда жашап калдык. Жана ошол Советтик Союзда биз жабык элек. Биздин эч кимибизди ал жактан чыгарган жок. Жана мен жеке өзүм Германияга кетким келип, бийликке мен немисмин, менин мекеним, өлкөм Германия, мен ал жакка кетишим керек десем, жок, сен Союзда төрөлгөнсүң, сен биздин жарансың, сени эч ким кое бербейт деп коюшту. Ошентип мен өзүм немис болсом дагы мени эч жакка чыгарышкан эмес. Адам менен дагы так ушундай болгон. Адам жана анын тукумунан тараган бардык адамзатынын Кудайдыкына окшош, Кудайдын бейнесиндей алгачкы табияты бар. Адам күнөөгө батып, эйден багынан куулуп чыкса дагы, анын жаны Кудайдын бейнесине окшош бойдон кала берди. Ошол себептен ал абдан баалуу. Бирок адамдын жаны Кудайдан ажырады. Ал шайтандын кулчулугунда болсо дагы өз үйүнө, Кудайга умтулат. Бирок ал жакка бара албайт, анткени ал кулчулукта, ал кулчулуктан өзү бошоно албайт. Ошентип биз бардыгыбыз бүткүл адамзаты жанагы күнөөнүн барымтасында калдык. Шайтандын кулу болуп калдык. Жана ал жактан биз өз күчүбүз менен чыга албайбыз, жана Кудайга өз күчүбүз менен бара албайбыз. Кул эч качан өзүн бошотуп, өзүн эркин кыла албайт. Динчил адамдар кандайдыр бир иштери, жакшы иштери, диний иштери менен куткарылууга жетүүгө аракет кылышат. Бирок бул эч мүмкүн эмес, анткени кул эч качан өзүн бошотуп эркин кыла албайт. Мунун кунун төлөш керек. Кулду эркиндикке чыгарыш үчүн кимдир бирөө анын кунун төлөшү керек. Ошондуктан адамды куткарыш үчүн анын күнөөсүнүн кунун кимдир бирөө төлөшү керек. Анткени ал муну өзү төлөй албайт. Бул эч мүмкүн эмес. Ошентип адам жана анын ичиндеги адамзаттын бүт тукуму ушундай кырдаалга туш болду. Биз мындан ары адам менен обонун жана алардын балдарынын тагдыры андан ары кандай улангандыгын карайбыз. Башталыш 4-бап 1-аяттан баштап. Адам аялы обого жакындады. Обонун боюна бүтүп, кабылды төрөп, Теңирдин жардамы менен уулду болдум деди. Андан кийин анын бир тууганы Авылды төрөдү. Авыл койчу болду. Кабыл болсо дыйкан болду. Арадан убакыт өттү. Кабыл жер жемиштеринен Теңирге тартуу алып келди. Авыл да койлорунун төл башыларынан жана алардын майларынан алып келди. Теңир Авылга жана анын тартуусуна назарын салды. Башкача айтканда кабыл алды. Ал эми Кабылга жана анын тартуусуна назарын салган жок. Ошондо Кабылдын аябай ачуусу келип, өңү кум сарып кетти. Теңир Кабылга: "Эмнеге ачууландың? Эмнеге өңүң кум сарып кетти? Эгерде жакшы иш кылсаң, анда башыңды жерге салбайт элең да. Эгерде жакшы иш кылбасаң, анда босогоңдо күнөө жатат. Ал сени өзүнө тартып жатат. Бирок сен ага үстөмдүк кыл" деди. Кабыл бир тууганы Авылга жамандык ойлоду. Талаада жүрүшкөндө Кабыл өз бир тууганы Авылга кол көтөрүп, аны өлтүрүп салды. Ошондо Теңир Кабылдан: "Бир тууганың Авыл кайда?" деп сурады. Ал: "Билбейм, мен эмне, бир тууганыма кароолчу белем" деп жооп берди. Теңир ага мындай деди: "Сен эмне кылдың? Жерден бир тууганыңдын каны мага бооздоп жатат. Ошондуктан эми сага бир тууганыңдын каны сенин колуңдан кабыл алууга оозун ачкан жердин каргышы тиет. Мындан ары жер иштеткениңде ал сага өз күчүн бербейт. Жер бетинде куулуп,
тентип жүргөн адам болосуң. Абдан кайгылуу, трагедиялуу окуя. Адамдын биринчи балдары бирөө экинчисин өлтүрүп койду. Бул жерде эмне болду? Келгиле ирети менен карайлы. Эки бир тууган. Алар бирге чоңоюшкан. Бири мал чарбачылыгы менен алектенген, экинчиси болсо жер иштеткенге көбүрөөк кызыккан. Мына экөө тең кудайчыл адам болушкан. Менимче алар адамдан, өз ата-энесинен алгач Эден багында баары кандай болгондугун алар үйрөнүшкөн. Ата-энеси аларга баардыгын кылдат айтып бергендир. Менин жеке оюмча, ата-энесинин айткандарын Авыл Кабылга караганда башкачараак уккан. Кабыл болсо кулак салганы менен баары бир уккан эмес. Башкача айтканда, адам өз балдарына алар кантип күнөөгө баткандыгын, Кудай андан кийин эмне кылгандыгын айтып берген. Кудай аларды кантип кийинткендигин жана күнөө үчүн жаза өлүм болоорун айтып берген. Жана Авыл мунун баардыгын кунт коюп уккан. Жана ал балким ата-энесинин бул кылган ишине абдан өкүнгөндүр. Ал эми Кабыл болсо кунт коюп деле уккан эмес. Балким анын максаты, анын көңүлү жер иштетүү болгондур. Бирок алар экөө тең Кудайга ишенген адамдар болгон. Алар Кудайдын бар экендигине ишенишкен. Жана алар экөө тең Кудайга жакындап, Кудайга курмандыктарды алып келгилери келген. Алардын бул кылган иштери алар Кудайдын бар экендигине ишенгендигин жана алар Кудайды четке какпагандыгын көрсөтүп турат. Бирок эмнегедир Кудай алардын бирөөсүн кабыл алып, бирөөсүн кабыл алган жок. Эмне себептен? Алар экөө тең адамдан төрөлүп, экөө тең күнөөкөр болушса да Кудай ушундай кылды. Айырмасы эмнеде? Кеп аларда эмес. Кеп Авыл менен Кабылда болгон эмес. По-арабски или по-кыргызски эти имена звучат Абыл и Кабыл. Бул окуя чыгыш диндеринде дагы абдан белгилүү. Бирок Кудай аларды эмне үчүн ушундай айырмалап койгондугуна биз кунт коюп карашыбыз керек. Бул жерде ишеним деген сөз бар. Еврейлерге жазылган кат 11-бапта Авылдын ишеними Кабылдыкынан жогору болбогондугу жазылат. Бирок Авыл ишеними менен Кудайга Кабылдыкынан жакшы курмандык алып келген дейт. Кеп алардын өзүндө эмес, алар Кудайга эмнеси менен келгендигинде болгон. Айырма курмандыкта болгон. Кабыл Кудайга жер жемиштерин, арбыз, коон, алма, жүзүм жана башка мен билбейм ал кандай курмандыктарды алып келген. Бирок ал ар кандай жемиштерден Кудайга курмандык алып келген. Анткени ал дыйкан болчу деп жазылып турат. Ал эми Авыл болсо малдан курмандык алып келди. Ал муну өзү толук түшүнбөсө дагы анын ишеними ага бир нерсени айтып турду. Авыл болсо ушундай жөнөкөй жана маанилүү нерсени ал күнөөкөр экендигин түшүнгөн. Ал жөн эле Кудайдын алдына келе албаарын, эгерде ал жөн эле Кудайдын алдына келсе ал өлүп калаарын түшүнгөн, анткени күнөө үчүн жаза өлүм. Жана ал бир убакта Кудай Эден багында кылгандай өз күнөөсү жабылышы үчүн малдын каны төгүлүшү керек экендигин ишеними менен туйду. Ошентип ал козуну курмандыкка чалып Кудайдын алдына алып келди. Башкача айтканда күнөө үчүн Кудай талап кылган кунду төлөдү. Бирок бул орун басарлык курмандык сыяктуу. Албетте бул куткаруучуну көрсөтүп турган сүрөт сыяктуу. Мына ушул жерден Кудай Авылдын курмандыгын кабыл алган. Анткени ушунусу менен Авыл өзүнүн күнөөкөр экендигин мойнуна алып, өзүнүн күнөөсү үчүн анын ордуна күнөөсүз курмандык чалынгандыгын көрсөткөн. Жана ушул курмандыкты Кудай кабыл алган. Бул анын ишениминин белгиси болгон. Ал өзү күнөөкөр экендигине, өз күнөөсүнүн куну төлөнүшү керек экендигине жана өз күнөөсү үчүн чалынган курмандыкты Кудай кабыл алаарына ишенген. Анткени Кудай өзү биринчи курмандыкты алып келген. Ал эми Кабылды болсо бул нерсе кызыктырган эмес. Ал өзү билгендей кылып коюп, Кудай кабыл албай койгондо буга абдан ачуусу келген. Кудай өзү кабылга келгендиги абдан кызыктуу.
Кабыл Кудайга эмнеге менин курмандыгымды кабыл алган жоксуң деп кайрылган да жок. Кудайдын алдына кантип келүү керектигине Кабылдын эмне үчүн кызыкпагандыгын мен билбейм. Анткени алардын жолдору ар кандай болгон. Абыл башкача жол менен, Кабыл башкача жол менен келген. Эден багында дагы адам күнөөгө баткандан кийин, "Ой, мен жаман иш кылдым. Кудай мени кечир" деп ал Кудайды чакырган эмес. А Кудай өзү адамды издеп, "Адам, сен кайдасың?" деп аны чакырган. Так ошол сыяктуу эле бул жерден дагы Кудай өзү биринчи Кабылга келди. Бул жерден дагы Кабыл Кудайды издеп Кудайга кайрылган жок, а Кудай өзү Кабылга келип, "Эмнеге ачууландың? Эмнеге өңүң кум сарып кетти?" деп сурады. Кудай Кабылга келип, "Сенин жүрөгүңдүн эшигинин алдында күнөө жатат. Эгерде сен аны жүрөгүңө киргизсең, анда жаман болот. Ошондуктан сен ага үстөмдүк кыл" деп эскертти. Мен Кабылдын Кудайга келип, "Кудай, сен эмнеге менин курмандыктарымды кабыл алган жоксуң?" деп сурап койбогондугу абдан таң калтырат. Эгерде ал, "Кудай, сен эмнеге менин курмандыктарымды кабыл алган жоксуң? Мен эмнени туура эмес кылдым?" деп сураса, Кудай сөзсүз ага жооп бермек. Бирок аны бул нерсе такыр кызыктырган да эмес. Анткени аны Кудайдын ою такыр кызыктырган эмес. Бүгүнкү күндө дагы динчил адамдарды Кудайдын ою такыр кызыктырбайт. Мына биз азыр окуп жаткан чындыктар менен көптөгөн адамдар кызыгып да коюшпайт. Алар өздөрүнүн динчил иштерин жана салттарын аткарышып, ушуну менен Кудайга жагабыз деп ойлошот. Эгерде Кабыл жана эгерде бул адамдар Кудайга кандай жол менен келиш керек жана ал кандай курмандыкты кабыл алат деп кызыгышканда, анда алар бир нерсени өзгөртүп, Абылдын жолу сыяктуу жол менен Кудайга келе алышмак. Бирок дин Кудайдын ою менен эч кызыкпайт. Дин үчүн өзүнүн эрежелери, салттары жана мыйзамдары гана абдан маанилүү. Ошондуктан динчил адам үчүн Кудайды жана анын куткарылуу жолун таанып билүү абдан оор. Кабылдын жүзүнөн биз динчил дүйнөнү, ал эми Абылдын жүзүнөн биз чыныгы ишенгендердин дүйнөсүн көрө алабыз. Мындай ишеним Кудайга ишеним артып, Кудайдын эркин, Кудайдын жолдорун ачып берет. Тилекке каршы бул окуя Абылдын өлүшү менен трагедиялуу, кайгылуу аяктайт. Жазууда Кабыл өзүнүн жолу менен кетти деп жазылган. Андан ары ал Кудай жөнүндө, курмандыктар жөнүндө, руханий эч бир нерсе жөнүндө кызыккан эмес. Ошентип Кабыл Теңирден кетип, Эдендин чыгыш жагындагы Нот деген жерге жайланышты. Анан Кабыл аялына жакындады. Аялынын боюна бүтүп Энохту төрөдү. Кабыл шаар куруп, ага өз уулу Энохтун атын берди. Андан ары Энох укумдап көбөйдү. Албетте бул жерден Кабыл аялды кайдан алган деген суроо жаралат. Албетте ал өз карындаштарынын бирин алган. Анткени жазууда Адам менен Ободон көптөгөн уул кыздар төрөлдү деп жазылып турат. Жана алар ошол убакта абдан узак жашашкан. Биз кийинчерээк Адам 900 жылдан ашык жашагандыгын көрөбүз. Жана албетте алардан көптөгөн уул кыздар төрөлгөн. Ошол кезде аба ырайы, жашоо шарты, адамдардын ден соолугу азыркыга салыштырмалуу таптакыр башкача болгон. Жаратылыш Кудай кандай жаратса, ошондой алгачкы абалда болгон. Өзгөчө аба ырайы жана адамдардын дене турпаты алдаганча таза, алдаганча күчтүү болгон. Жана адамдардын генетикасы бүгүнкүгө салыштырмалуу алдаганча башкача болгон. Ошондуктан алардан эч кандай майыптар же болбосо денелик жактан алсыз балдар төрөлгөн эмес. Бул кадимки эле көрүнүш болгон. Китеп Кудай бир адамдан бүткүл адамзатын жараткандыгын айтат. Демек бир дене, бир кан бул Адам ата менен обо эне болгон. Жөн гана бул нерсеге бүгүнкү күндө адамдар өздөрүнүн көз карашы менен карашат. Ошондуктан алар түшүнүшпөйт. Бирок ал учурда таптакыр башкача аба ырайы, такыр башка абал болгон. Адамдар алдаганча көп жашашкан. Ошол кезде адамдар космостон жана күндөн келген зыяндуу нурлардан алдаганча коопсуз болгондугун биз жакшы билебиз.
Эсиңиздерде болсо, атмосферанын өйдө жагында суу кыртышы же болбосо суулуу кыртыш болгон жана ал бардык жерди ар кандай зыяндуу нерселерден коргоп турган оптималдуу климат болгон. Кыскасы, адам заты укумдап көбөйгөн жана бул кудайсыз көбөйүү болгон. Адамдар андан ары Кудайды издебей калышкан. Алар кудайсыз өз жашоолору менен жашашкан. Жана алар ар кандай күнөөлөргө жана кылмыштарга малына башташкан. Биз бул жөндө кийинчерээк карайбыз. Жана Кудай бул нерсенин бардыгын көрүп, бул дүйнө жана бүткүл адамзаты эмнеге айланып баратканын көрүп, анын жүрөгү кандай ооругандыгын биз тереңирээк карайбыз. Абдан көптөгөн адамдар төрөлсө дагы, бул жакта абдан кызыктуу бир нерсе бар. 25-аятта мындай деп жазылган: Адам аялына дагы жакындады. Ал уул төрөп, Кудай мага кабыл өлтүргөн Авылдын ордуна башка уул берди деп, анын атын Шет койду. Орусча котормодо уул деген сөз тукум же урук деп которулган. Демек, бул төрөлгөн тукум, бул төрөлгөн Шет деген уул ал ким болгон? Ободон сураса болот. Обо, сен көптөгөн уул кыздарды төрөбөдүңбү? Адам менен ободон көптөгөн уул кыздар төрөлдү деп жазылып турат. Ал эми бул төрөлгөн бала ал ким? Анын эмне өзгөчөлүгү бар? Эмне үчүн сен капысынан бул төрөлгөн бала жөнүндө мындай өзгөчө сөздөрдү айтып жатасың? А бул жөн гана кезектеги бала болгон эмес. Бул жерде жашыруун бир сыр жатат. Кудайдын бул балага болгон ой максаты бар экендигин обо түшүндү. Ал Кудай мага Авылдын ордуна башка уул берди деп айтты. Мына ушул жерден бул тукумдун дүйнөгө келишинин санжырасы башталат. Бул тукум адам затынан, аялдын тукумунан чыгышы керек. Бул тукум жөнүндө алдын ала айтылышы керек болот. Жана катары менен алдын ала айтылган бир нече пайгамбарчылыктар ушул тукум жөнүндө болгон. Мына ушул жерден биз куткарылуу жолунун тарыхындагы, бул тукумдун жер үстүнө келишинин тарыхындагы кийинки кадамды көрөбүз. Бул тукум такыр башка тукум. Бул тукум шайтандын тукуму эмес. Бул адамдын тукуму эмес. Бул такыр бөлөк түрдөгү тукум. Ал эми Шеттин башка балдардан кандай айырмасы болгон? Ал жөнүндө Кудай мага Авылдын ордуна башка уул берди деп жазылган. Ал эми Авыл жөн гана динчил эмес, Кудайга чындап ишенген адам болгондугун билебиз. Жана Шет дагы бала чагынан баштап эле тил алчаак болуп, Кудайдын сөзүн кабыл алып, Авыл сыяктуу Кудайга чындап ишенген адам болгон. 26-аятта мындай деп жазылган: Шеттен да уул төрөлдү, ал анын атын Энош койду. Ошондон баштап адамдар Теңирдин атын чакыра башташты. Шет төрөлгөнгө чейин адамдар Кудайга кайрылбай калышкан, атүгүл кайрылууну унутуп да калышкан. А байыркы келишимде жазылган Кудайдын ысымын чакыруу деген сөз эмнени билдирген? Бул нерсе малды курмандыкка чалуу аркылуу гана ишке ашкан. Жана Шет дагы Авыл сыяктуу эле малды курмандыкка алып келе баштаган жана Кудай ал курмандыкты кабыл алып, ага өзүн ачып берген. Ушул тукумдун Шеттин келиши менен анын балдары кайрадан Кудайдын ысымын чакыра башташкан. Жана алар чындап ишенген адамдар болгон. Алар качандыр бир кезде тукум келип, шайтандын башын жанчып, адам ата бузган мамилени калыбына келтире турган тукумду күтүшкөн. Андан ары карасак, башталыш 5-бөлүм 1-аяттан баштап. Адамдын санжырасы мындай: Кудай адамды жаратканда аны Кудайга окшоштуруп жаратты. Аларды эркек аял кылып жаратып, аларга батасын берди. Жараткан күнү аларды Адам деп атады. Адам 130 жашка чыкканда анын бейнеси боюнча ага окшош уул төрөлдү. Ал ага Шет деген ат койду. Андан ары Шеттин санжырасы айтыла баштайт. Бул жерде Кабылдын санжырасы аягына чейин айтылбайт. Андан ары тукум келе турган санжыра башталат. Бул тукум
Авылдан башталмак. Бирок Авыл киши колдуу болуп өлтүрүлгөн. Ал өзү ишенгендей ишенимдүү мураскорду калтыра алган эмес. Бирок Шет бул дүйнөгө келгенде ал ушул кабарды, Авыл уккан кабарды кайрадан уга баштады. Жана мен буга чейин айтканымдай, ал Кудайга ишенип, Кудайдын ысымын чакыра баштады. Жана андан Кудайга чын жүрөгү менен ишенген, ага окшоп Кудайга кайрылып, анын ысымын чакырган, Кудайга курмандыктарды чын жүрөгү менен алып келген уулдар төрөлө баштаган. Шет төрөлгөндөн кийин Адам 800 жыл жашады. Андан дагы уул кыздар төрөлдү. Демек андан көптөгөн уул кыздар төрөлгөн. Адам бардыгы болуп 930 жыл жашап көз жумду. Демек, мен өткөндө үзүп алган өсүмдүктүн жалбырагын азыр карасам, ал такыр эле соолуп баратыптыр. Жана дагы бир нече күндөн кийин ал такыр эле куурап калат. Так ушул сыяктуу эле Адам дагы күнөө кетиргенден кийин бара-бара карый баштаган. Жана 930 жылдан кийин ал өлдү. Ал денелик жактан өлдү. Эмне үчүн адамдар ошол убакта абдан көп жашаганын мен айтып бергем. Анткени ал убакта жер үстүндө аба ырайы жана кырдаал такыр башкача болгон. Жана адамдар узак жашашкан жана тез көбөйүшкөн деп айтышат. Бирок бул майда чүйдөнүн бардыгын биз ыйык китептен көрбөйбүз, бирок алар көп жашаган фактыны биз өз көзүбүз менен көрдүк. Биз ошол убакта дүйнө кандай болгондугун, Кудай бул дүйнөнү кандай жараткандыгын ыйык китептеги негизги нерселерден гана баамдай алабыз. Шет 105 жашка чыкканда андан Энош төрөлгөн. Энош төрөлгөндөн кийин Шет 807 жыл жашады. Андан дагы уул кыздар төрөлдү. Мына ушинтип адамдар көбөйө баштаган жана ишенгендер тукуму жана Кабылдын тукуму болгон. Алар Шеттин тукуму жана Кабылдын тукуму. Алар балким бир эле мезгилде жашашкан. Алар бир эле жерде жашашса дагы, алардын ортосунда кандайдыр бир айырмачылык болгон. Мен Шеттин санжырасынын бардыгын толук аягына чейин окубай эле коеюн, бирок бул жакта мындай деп жазылган. Анын санжырасынын акыркы сөздөрүндө Нух жөнүндө айтылган. Лемек 182 жашка чыкканда андан уул төрөлдү. Ал ага Нух деген ат коюп, теңир каргаган жерди иштетип, эмгектенип жатканыбызда ал бизге сооронуч болсун деди. Нух төрөлгөндөн кийин Лемек 595 жыл жашады. Андан дагы уул кыздар төрөлдү. Лемек бардыгы болуп 777 жыл жашап көз жумду. Нух 500 жашка чыкканда андан Шем, Хам, Жепет төрөлдү. Шемди, Хамды жана Жепетти эстеп калуу абдан маанилүү. Нух Кудайга ишенген, Кудай алдында түз жүргөн адам болгон деп жазылган. Ал жөнүндө эмне үчүн жазылган? Биз кийинчерээк ал адамзаттын тарыхында кандай мааниге ээ болгондугун карайбыз. Андан ары тарыхтын кантип өнүккөндүгүнө жана Кудайдын Эйден багында адам менен обого убада кылган тукумдун келишине кандай шарттарды түзгөндүгүнө байкоо салуу абдан кызыктуу. Ал тукум келип шайтандын башын жанчыйт. Ушуну менен бул сабакты биз жыйынтыктайбыз. Кийинки 5-сабак жер үстүнө каптаган топон суу жөнүндө болмокчу.